9 май улуу жеңиштин 67 жылдыгына арналган майрамдык салтанаттардын бири Москва областына караштуу Волоколамск шаарында да болуп өттү. Бул майрамдык салтанатка областтын жетекчилиги, согуштун жана эмгектин ветерандары, Кыргызстандын Москвадагы элчилигинин кызматкерлери, Коргоо министрлигинин курсанттары жана жаш мундардын өкүлдөрүнүн катышуусунда болуп өттү. Алгачкы сөздү Волоколамск муниципалдык райондун башчысы Вячеслав Карабанов согушта курман болгон жоокерлерди эскерип, согуштун катышуучуларына ыраазычылык билдирди. Легендарлуу дивизиянын кол башчысы, жердешибиз Иван Васильевич Панфиловдун кызы Майя Панфилова жалпы катышуучуларды жеңиш майрамы менен куттуктады. Майрамдык салтанатка катышып жаткан кыргызстандык жердешибиз, эмгектин жана согуштун ветераны Урус Мамадалиев ошол кандуу жылдарды эскерип, баштан өткөн окуяларын айтып берди. Освободил от фашистов много европейских стран. С сегодняшним праздником вас поздравляю от имени киргизского народа, который любит Россию как любили, так и любили. Кыргыз Республикасынын элчилигинин кеңешчиси Болотбек Мукашев согушка катышып кайтпай калган кыргыз жоокерлеринин эрдиктерин белгилеп, жалпы кыргыз элинин атынан куттуктады. Дорогие ветераны, дорогие волоколамцы, от имени Кыргызской Республики, от кыргызстанцев сердечно поздравляю вас с Днем Победы! Согушта курман болгондордун эстелигине Кыргызстан Коргоо министрлигинин курсанттары гүл чамбар коюшту. Ошону менен бирге кыргыз делегациясы Дубасековадагы белгисиз жоокердин эстелигине гүл коюшту. Эли жердин азаттыгы үчүн жанын берип канын төккөн жоокерлердин эрдиги эч качан эстен кетпейт. Эч ким жана эч нерсе унутулбайт.